А квадрат кошулган b квадрат барабар c квадрат. Бул формула эмнени түшүндүрөт? Чындыгында бул теорема. Анын негизинде көп нерселерге жетиштик. Ар түрдүү татаал курулуштарда, татаал эсептөөлөрдө жана башка ушул сыяктуу иштерде бул формула чоң жардам көрсөтүп келе жатат. Ошондо бул теорема аябай беделдүү, бийик даражалуу турбайбы? Дал ошондой. Анда бул эмне теорема экенин байкап көрөлү. Бул теорема биздин заманга чейин 6-кылымда жашаган грек ойчулу математик Пифагордун урматына Пифагордун теоремасы деп аталган. Бирок Пифагордун теоремасы болжолдуу түрдө 1000 жылдан кийин гана атактанка ээ болду. Чоподон жасалган Вавилон тактасы ушул теоремага ылайык өзүнө ар кандай 15 сандын топтомун камтыган. Кээ бир окумуштуулар бул теорема байыркы египеттиктерге таандык деп эсептешет. Алар 3, 4 жана 5 сандарын көп колдонушкан. Курулуш башчыларынын буйругу боюнча курулушка 12 бөлүккө бөлүнгөн арканды колдонуш керек. Анан аркандын бул бөлүктөр аркылуу 3 бурчтук куруп алууга мүмкүн болгон. Демек, теориянын негизинде бул 3 бурчтук тик бурчтуу 3 бурчтук. Эгерде 3 бурчтуктун бир эле бурчу 90 градуска барабар болсо, анда ал тик бурчтуу 3 бурчтук. Эми Пифагордун теоремасын кантип далилдесе болот? Ал оңой эле. Биз айланып турган кандайдыр бир механизмди жасайлы. Ал механизмге көлөмгө ээ болгон 3 ар түрдүү квадратты жайгаштыралы. Ортосун байкасак, биз сүрөттөгөн тик бурчтуу 3 бурчтук пайда болду. Эгер биз эң чоң квадратка суу толтуруп, аны төмөн карай айлантсак, суу өзүнөн кичинекей 2 квадратка тептең агып түшөт. Чын эле ошондойбу? Мүмкүн текшерип көрөбүз. Адегенде баракка теоремага ылайык тик бурчтуу 3 бурчтук чийип алалы. 3 бурчтуктун жактарына ылайык 3 квадрат жасайбыз. Квадраттардын чекелерин бүтөйбүз. Себеби биздин тоголок шарчаларыбыз качып кетиши мүмкүн. Эми биздин шарчаларыбызды кичинекей 2 квадратка батырып төгөбүз. Баары бүткөндөн кийин баракты кичине эңкейтип, ортосундагы 3 бурчтукту алып салалы. Ошондо 2 кичинекей квадраттагы шарчалар кошулуп, чоң квадраттагы шарчага тептегиз батып калат. Башкача айтканда, а квадрат менен б квадратты кошсок, с квадрат келип чыкты. Бул сабакта биз геометриядагы эң чоң ачылышты түшүнүп алдык. Башында түшүнүксүз болчу, көрсө оңой эле турбайбы?